эл арасында жүрөсүз. Муфтиятка жетекчиликке келгениңизге сизге да 3-4 жыл болду. 4 жыл болду. Муфтиятта муфтий үчүн бул чоң мөөнөт. Анын үстүнө бизге окшогон революциячыл мамлекетте бул чоң мөөнөт. 4 жылдын ичинде эмнени байкадыңыз? Элибиздин өскөнү, же болбосо тетирисинче ылдыйлашканы эмне, кайсы тенденцияны байкадыңыз? Дин маселесинде. Дин маселесине токтой турган болсом, айылдарды деле, аймактарды кыдырып атабыз. Карап, арганы саясатчылар менен сүйлөшөбүз, аксакалдар менен сүйлөшөбүз, жаштар менен сүйлөшөбүз, окуучулар менен. Динге болгон түшүнүгү өсүп атат. Ай сайын, жума сайын, күн сайын бүгүнкү күнү динге болгон сүйүүсү, туура түшүнүк өзгөчө мынакей Ханафи мазхабты. Билесиздер, 2014-жылы Атайы Коргоо кеңеши болуп концепция кабыл алып, ошол жерде Ханафи мазхаб деп ата бабаларыбыздын Орто Азияда карманган ушул бир ортолук, толеранттуу, бир мындай жакшы светтик көз карашты четке какпаган, ошол эле кезде түшүнүк менен мамиле кылган. Өтө ахлактуу ушундай менен себеп дегенде мына билесиздер 2015-16 абдан күчөтө эле Игл деген ушуларга катуу күчөгөндүктөн ушуга бир туруштук бере турган Ханафи мазхаб турду да. Ушул аркылуу сүйлөшкөнүбүздө көп адамдар биз андай кандай десем жырткычтык, жардыруу, андайлар динди биз андай түшүнбөйт элек. Бул исламда мындай жок болсо керек деп көп туура түшүнүп, анан бүгүнкү күнү экинчиси арак ичип, баңгилик кылгандар, бири-бирин тоногондор, мушташкандар эми жок эмес. Таразага салыштырмалуу мурдага караганда чоң өсүү бар. Жаштарыбыздын бул наркотик менен аракка кетпегендик. Бул деген таза коом тарбияланып атат, ыймандуу жаштар келе жатат. Эртеге Кудай кааласа ошол ыймандын бутактары бардыгы мөмөлөрүн бере турган болсо, анда Кыргызстан таптакыр башка мамлекет болот. Эң аман, эң тынч, эң берекелүү, эң кооз, эң үлгүлүү мамлекет болот деп ишенем. Эгерде биздин жаштарыбыз, кыздарыбыз, балдарыбыз ыймандын ошо чыныгы, нукура максатына жетип, акыйкатына жетип, мөмөлөрүн тилинен, көзүнөн, колунан, жүрүш-туруш адебинен, улууларды урматтаганынан, жада калса маркумдарды сыйлаганга чейин, исламда кандай айбандарды сыйлаганга чейин айтылат. Ошолор жанданбай атат да. Жаратылышты, ушуларды көгөртүү боюнча ата-энени урматтоо эми бул туу, бул чоң нерсе. Үй бүлө бала чакаларга мээримдүүлүк көрсөтүү булар өтө чоң нерсе. Исламда жек көрүү деген жана жаман көрүү, күмөн сүрөөнүн баарын тыюу салган. Ушул мөмөлөр чыга элек азырчы. Азыр ошол жаман арактан арылып, жаман наркотиктен арылып, уже мындайча айтканда агым бурулду. Эми кичине мындай асфальтта жолго түшкөнгө чейин кичине ылдыйөөдө болот. Кээде намаз окуп, кээде окубайт, кээде орозо тутуп, кээде тутпайт. Бирок азыр мына бүгүн тапкандарын жакшы сарптап атышат, элибизге сарптап атат. Көп адамдар ушул жерде жолдорун оңдоп атат. Ошол акча тапкандар мурда эми көбүнчө ошол арак, той тамаша, ошол жаман иштерге эле көп кетип калчу эле да. Азыр бүгүнкү күнү аймактарды байкап атсак, ошол жердеги акча тапкандар ошо намаз окуп, ошол эле кезде өзүнүн көрүстөрүн оңдоп, жолдорду оңдоп, сууларды чыгарып, каралбай калган үйлөргө жардам берип, кембагал жетим жесирлерге, социалдык проекттерге ушу кол салып аткандар сүйүндүрүп атат да. Мынакей элдин мекенин сүйүп, ошондуктан биз мына элибизди ушундай мындай Кудайга шүгүр азыр жакшы доордо жашап атабыз, дастаркондорубуз кең. Кичине ортобуздагы ынтымакты күчөтүп эле биримдүүлүгүбүздү бекемдесек, Кудай кааласа мына Кыргызстандан айлансын да. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.